Саламатсызбы? Кайрадан эле мен Нуржайна. Сиздер менен экинчи сабагыбызды баштайбыз. Экинчи сабакта таргет деген эмне жана аны кандай кетирүү жолдорун айтып берем. Таргет деген эмне? Таргет бул жарнамалык механизм. Сизге жаккан жана сизге керектүү аудиторияны тандап, ошол эле адамдарга жарнамаңызды көрсөтүп берүүчү механизм. Таргет аркылуу сиз клиенттерди таба аласыз жана максаттуу тобуңузду таба аласыз. Уюлдук телефонубузга биз атайын таргет кетирүүчү тиркемени жүктөп алабыз. Ал үчүн Play Market же болбосо App Store деген тиркемеге кирип, Ads Manager деп латын тамгалары менен жазып алабыз. Көчүрүп алгандан соң ал тиркемеге киргениңизде эле эгерде сиздин Facebook баракчаңыз болсо, автоматтык түрдө ошол баракчаны сунуштайт. Сиз ошол баракча менен улантууну басып, сиздин өзүңүздүн Facebook баракчаңыз менен кирсеңиз болот. Жарнаманы кетирүү үчүн создать деген жерди басып алабыз. Бул жерде жарнаманын максаты кандай деген жерди тандап алабыз. Мисал катары эки нерсеге токтололу. Трафик сайта бул сиздин жарнамаңызда максаттуу топту шилтеме аркылуу кандайдыр бир сайтка же сурамжылоолорго өткөрүүчү ыкма. Астында формат деген жерди көрсөңүз болот. Ал жерде публикация, создать новую публикацию деген жерлерден шилтемеси бар публикацияларды тандап кетирсеңиз болот. Жарнаманын эффективдүү максаттарынын бири бул сообщение кыргызча айтканда билдирүү. Төмөнкүдө көрсөтүлгөндөй билдирүүнү басып, форматын тандап алабыз. Мисалы мен көп учурда публикация деген жерди тандайм, анткени жарнамага кетире турган публикацияны алгач Facebook жана Instagram баракчаларына жүктөп алам. Жарнамага кетирүүчү публикацияларды тандап аласыз. Бул жерде Instagram же Facebooktан тандасаңыз болот. Мисалы мен Баткенде боло турган таанышуу жолугушуусунда демилгелүү топко мүчө болгусу келген максаттуу топту чакырган публикацияны тандап алдым. Биздин жарнаманын максаты демилгелүү топко мүчө болгусу келген адамдардан билдирүү чогултуу болгон. Эми ошол билдирүүлөрдү кайсыл тиркемеден алышыбыз керек? Мен Instagramдагы публикацияны тандаганым үчүн Instagramды тандадым. Көптөгөн бизнес мекемелер көбүнчө WhatsApp бизнести тандап алышат, анткени ал кардарлары үчүн абдан ыңгайлуу. Кийинки кадамыбыз место размещения, кыргызча айтканда жарнамаңыз көрсөтүлө турган жерлер. Место размещениянын ичине киребиз. Ал жака киргениңизде автоматтык түрдө Instagram тандалган болот. Бирок сиз ручной деген жерин басып, сиз каалаган площадканы тандап алсаңыз болот. Мисалы менин максаттуу тобум Facebook баракчасында отурбаса, мен жарнаманы Facebookка кетирбей эле койгонум жакшы. Instagram деген жерге кирсек, ал жерде да Instagramдын бир канча платформасы чыгат. Жарнама лентадан да, историядан да, интересныйдан да чыгып турсун десеңиз, баарын тандап алсаңыз болот. Эгерде сиздин жарнамаңызга бюджет аз бөлүнгөн болсо, көп платформаларды тандап алууну сунуштабайт элем. Сизге керектүүсүн тандагандан соң үстүндөгү галочканы басабыз. Андан кийин шаблон сообщение деген жерди тандап, жарнаманы көрүп, жарнама аркылуу өткөн кишилерге саламдашуу же диалогку чакыруу максатында даярдалган автоматтык түрдө жөнөтүлгөн билдирүү. Кийинки кадам эң маанилүү, анткени ал жерде биз ошол жарнаманы көрө турган максаттуу топту белгилеп алышыбыз керек. Ал үчүн биз создать новую аудиторию дегенди басабыз. Биринчи кезекте аудиториянын аталышын жазып алабыз, аны ар кандай кылып жазып алсаңыз болот. Бул аудиторияны сактаганыңызда аталышы менен сакталат дагы, аталышы аркылуу кийин ушул аудиторияны тапсаңыз болот. Андан кийин местоположение деген жерге кирип, биздин максаттуу топ жашаган аймакты тандап алабыз. Мисалы, биздин максаттуу топ Баткен областында жашайт. Баткен областын алсак болот. Бирок мындай тандоо эффективдүү болбой калат. Биз максаттуу тобубузга жете албай калабыз. Андыктан биз максаттуу топ жашаган айыл аймакты тандашыбыз керек. Мисалы, Разаков шаары. Бирок картада өзгөртүлбөгөндүктөн улам эски аталышы менен жазасыз. Андан кийин максаттуу топтун жашын белгилеп алабыз. Ал бизге 18 жаштан жогору 65 жашка чейин болушу мүмкүн. Жана жынысы боюнча бизге аялдар дагы, эркектер дагы максаттуу тобубузга кирет. Пол деген жерде все дегенди тандап алабыз. Кийинки пункт бул детальный таргетинг. Бул жерде максаттуу топтун кызыккан тармагына, үй бүлөлүк абалына жана көтөргөн уюлдук телефонуна жана башка нерселерине карап дагы белгилесек болот. Мындай учурда максаттуу тобуңузду так билишиңиз керек. Биздин учурда биз кызыгуусуна карап тандасак болот. Лупага сиздин максаттуу тобуңуз кызыккан тармактарды жазсаңыз болот. Мисалы, экология, сбор отходов, система управления отходами деген сыяктуу критерийлерди тандап алсак болот. Көп критерийлерди тандоону сунуштабайм.
Анткени биз максаттуу тобубузду майдалап, жарнамадан жыйынтык албай калышыбыз мүмкүн. Баарын тандап белгилеп алгандан соң аудиторияны сактап коебуз. Ал үчүн галочканы басыңыз. Кийинки этап бюджет жана график. Ежедневно деген жерине сиз күнүнө кетчү сумманы жазасыз. Весь срок действия деген жерине жарнамага кетчү общий сумма жазылат. График деген жерине жарнамага кетчү күндөр жазылат. Жарнаманын мөөнөтү бюджетке жараша болот. Акыркы кадамга жетип келдик. Бул жерде биз өзүбүздүн жарнамабызды текшерип, төлөм жүргүзүү үчүн банк картасын кошуп алабыз. Ал үчүн счет и оплата деген жерди басабыз. Добавление способ оплаты деген жерди басабыз. Ал жерге биз банк картасынын данныйларын жазабыз. Facebook эл аралык компания болгондуктан элкарт жарабайт. Ошондуктан виза картасын колдонобуз. Картанын данныйларын эч кимге бербеңиз. Айрыкча картанын арткы бетиндеги кодду сизден башка эч ким билбеши керек. Картаны сактагандан кийин разместить заказ деген жерди басабыз. Биздин публикация текшерүүдө турат. Эгерде Facebook менен Instagramдын политикасына туура келбеген публикацияны жарнамага берген болсок, ал биздин публикациябызды текшерүүдөн өткөрбөй коет. Көбүнчө ал адам укуктарын бузган публикациялар болушу мүмкүн. Сабактын аягына чыктык. Эң маанилүү жерлерге токтолуп, кыска жана түшүнүктүү болушуна аракет кылдым. Мына эми таргетке кирүү жолдорун билип алдык. Эми таргет аркылуу биз максаттуу тобубузду таба алабыз деген үмүттөмүн. Анда кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин.